Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Аба акробатикасы боюнча дүйнө биринчилигинде Кыргыз Республикасынын спортчулары 3 алтын алышты. Аба акробатикасы боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык спортчулар 3 алтын жана 3 күмүш байге багындырышты. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти кабарлады. Маалыматка ылайык, мелдеш 23-27 октябрь күндөрү Швециянын Упсала шаарында өтүп, ага 27 өлкөдөн 600дөн ашуун спортчу катышкан. Анда спорттук пилон боюнча Анастасия Шеренц аба шакеги менен оюн көрсөтүүдө Бегмай Болотова жана Гүлбара Болотова жаңы дүйнөлүк рекорд менен алтын жеңишти. Ал эми ушул эле спорттун топтук аткаруусунда Гүлбара Болотова, Бегмай Болотова, Таля Айдарова күмүш багындырышкан. Спортчу кыздар Яна Сивирина жана Кристина Орозумбекованын жетекчилиги алдында мелдешке катышканы айтылды. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Дүйнө чемпионаты Балбан Билал Шарипов уулу коло медалга ээ болду. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Билал Шарипов уулу Албаниянын Тирана шаарында өткөн дүйнө чемпионатында коло медалга ээ болду. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, спортчу 65 кг чейинки салмакта катышууда. 1-4 финалдык беттеште россиялык Балбан Ибрагим Ибрагимовго 8-2 эсебинде жеңилген. Жубатуучу беттеште бельгиялык Ильяс Абдурашидовду 15-4 эсебинде утуп, 3-чү орун үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алган. Билал Шарипов уулу коло медал үчүн беттеште өзбекстандык спортчу Умиржон Жалаловду жеңип, 3-чү орунду ээлеген. Башкы прокуратура быйыл 69 жаран Кыргызстанга экстрадицияланды. 2024 жылдын январь-октябрь айларында чет жактарда кылмышка айыпталып, кармалган 69 кыргызстандык жаран мекенине кылмыш жоопкерчилигине тартуу же сот өкмүн аткаруу максатында кайтарылды. Бул тууралуу Кыргызстандын башкы прокуратурасы 28 октябрда билдирген. Маалыматка ылайык, башкы көзөмөл органы кылмышкерлерди экстрадициялоо жаатында чет өлкөлүк өнөктөштөр менен иш алып барууну улантууда. Бирок кылмыш жоопкерчилигине тартуу же сот өкмүн аткаруу максатында Кыргызстанга экстрадицияланган жарандар кайсыл мамлекеттерден алып келингени тууралуу маалымат жок. Башкы көзөмөл органы ошондой эле жыл башынан берки убакта Кыргызстандан чет өлкөлөргө кылмышка айыпталган 38 чет элдик жаран өткөрүп берилгенин да билдирген. Алардын ичинен Орусиянын башкы прокуратурасынын өтүнчү менен Молдованын жараны 1974 жылы туулган ВП аттуу жаран жоопкерчиликке тартуу үчүн экстрадицияланган. Ошондой эле Туркиянын жараны эл аралык кылмыштуу уюмга катышып, ири көлөмдөгү банк заттарды мыйзамсыз ташып жеткирүүгө жана сатууга көмөктөшкөндүгү үчүн экстрадициялоо чечими кабыл алынган деп жазылган маалыматта. Башкы прокуратура алыскы чет мамлекеттер менен да экстрадициялоо боюнча кошумча келишимдерди түзүү мүмкүнчүлүгүн карап жатканы кошумчаланган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы чет өлкөлөрдө соттолгон кыргызстандыктарды экстрадициялоо боюнча 18 мамлекет менен кызматташат. Мекеменин маалыматында 2016 жылдан бери чет мамлекеттерде кылмыш үчүн соттолуп, абак жазасын өтөп отурган 550дөн ашуун кыргызстандык жаран мекенине кайтарылган. Басымдуусу Орусиядан, Ирандан, Туркиядан, Түштүк Кореядан, Кытайдан жана Бириккен Араб Эмирликтеринен экстрадицияланган. Балыкчы Казарман Жалалабад жолундагы тоннелде калган 10 унаа чыгарылды. Жалал-Абад облусунун Тогуз-Тороо районунун Балыкчы Казарман Жалал-Абад альтернативдик унаа жолунун болжол менен 348 чакырымында кар көчкү түшүп, ичинде 10 унаа калган.
Учурда тоннелдин ичинде туруп калган 10 казарман тарапка чыгарылды. Ал эми казармандан Жалал абадты көздөй көмүр жүктөп бараткан 5 оор жүк ташуучуна тоннелдин казарман тарабында турат. Жерине Сузак райондук номер 65 өзгөчө кырдаал министрлигинин 4 кароочусу жана тазалоо иштерине China Road ишканасынан жүктөгүч тартылган дешти. Өзгөчө кырдаал министрлигинин башчысы Жумгалда жоголгон ата баланы издөө иштер боюнча уюн катты. 17 октябрдан бери Нарын облусунун Жумгал районунда дайынсыз жоголгон жарандарды издөө иштери тынымсыз улантылып жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министри Бообек Ажикеев билдирди. Кеч киргенине жана 2-3 күндөн бери созулуп жаткан жаан-чачынга карабастан министрликтин кызматкерлери издөө иштерин токтотпостон улантууда. Издөө иштери алгачкы этапта кичи сайда жүргүзүлүп, бирок жыйынтык бербегендиктен кызматкерлердин санын көбөйтүп эми төмөнкү чоң сайдан издөөнү улантууну чечтик. Тилекке каршы суу астында иштей турган дрондорду шаркыратмаларда колдонуу мүмкүн эмес. Биздин куткаруучу иттер тирүү адамдарды гана табууга үйрөтүлгөн. Ошондуктан таштардын арасын чытырман токойлорду жана башка татаал жерлерди текшерүү үчүн куткаруучулардын санын көбөйттүк. Учурда издөө иштерине 53 адам тартылган. Издөө иштерин тездетүү үчүн атайын техникалар колдонулууда. Жыйынтык бүгүн чыкпаса эртең адамдын санын дагы көбөйтөбүз. Жоголгон жарандарды табуу үчүн болгон аракетибизди жумшап жатабыз деген министр. Кыргыз элим, мага жардам бериңиздер, ушинтип тамагым ооруп калды. Чет өлкөгө барам мен. Бул бериңиздер, жакшы болуп кетейин. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар консультация, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбыз эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Бут кийимден суусундук ичкен мушкердин видеосу талкуу жаратты. Социалдык тармактарда кыргыз желегин жамынып бут кийимден суусундук ичкен мушкердин видеосу талкуу жаратууда. Видеодо мушкер жеңишке жеткен соң бут кийимге энергетикалык суусундукту куюп ичкенин көрүүгө болот. Буга чейин чет элде эрежесиз эр уруштун өкүлдөрү өздөрүнүн жеңишин дал ушинтип майрамдаганы көпчүлүккө маалым. Кыргызстан Кытайдан келе турган туристтик топтор үчүн визасыз режим киргизилди. Кыргызстан Кытайдан келе турган туристтик топтор үчүн визасыз режим киргизгенин Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кытай Борбордук Азия 11-чи кызматташтык форумунун алкагында Кытайдын элдик саясий консультациялык кеңешинин бүткүл Кытайлык комитетинин төрагасынын орун басары Бүткүл Кытайлык аялдар федерациясынын төрайымы Шен Юэ менен болгон жолугушууда билдирди. Тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода экономикалык жана муадданий гуманитардык өз ара аракеттенүүнү жана эл аралык уюмдардын алкагында кызматташууну талкуулашкан. Эдил Байсалов белгилегендей, эки өлкөнүн лидерлеринин жетекчилиги астында Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк жигердүү өнүгүү улантылып, эки тараптуу кызматташууну тереңдетүүнүн кезектеги этабы болуп саналат. Кыргыз делегациясынын башчысы Министрлер кабинети тарабынан Кытайдан келе турган туристтик топтор үчүн 21 күнгө чейин мөөнөткө визасыз режим киргизилгендигин билдирди. Бул чара элдик дипломатия тармагындагы кызматташтыкты өркүндөтөт жана Кыргызстандын бүгүнкү күндө эң популярдуу туристтик
нефтек рынок үчүн жагымдуулугун жогорулатат. Эдил Байсалов учурда Кыргызстанда Кытай тарап менен ишке ашырылып жаткан биргелешкен долбоорлорду, анын ичинде инфраструктура, энергетика, өнөр жай, ошондой эле билим берүү тармагындагы долбоорлорду канаттануу менен белгиледи. Ал мисал катары Кыргызстанда жакында эле Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде ачылган Лу Бан цехин түзүү боюнча ийгиликтүү кызматташуу тажрыйбасын келтирди. Өз кезегинде Кытайдын элдик саясий консультативдик кеңешинин бүткүл Кытайлык комитетинин төрагасынын орун басары Шен Юве ар кандай чөйрөлөрдө эки тараптуу мамилелерди чыңдоого кызыктар экенин белгилеп, Кытайдын демилгелерин колдогон үчүн Кыргыз тарапка ыраазычылык билдирген. Бишкектеги бассейнге 20 жаштагы жигит чөгүп каза болду. Бишкектин Малдыбаев көчөсүндө жайгашкан бассейндердин бирине жаш жигит чөгүп каза болгондугун Октябрь райондук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери тастыкташты. Милицияга 22 октябрь саат 19:40 чакыруу түшкөн. Бул факты каттоого алынган милиция каза болгон жигиттин 20 жашта экенин тактаган. Жигиттин апасы эч кимге доосу жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тарткан. Грузиянын президенти наразычылык акциясын уюштурууга чакырды. Грузиянын президенти Саломе Зурабашвили өлкөдө өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, наразычылык акцияларына чыгууга чакырды. Мамлекет башчысы 28 октябрда өлкөнүн парламентинин имараттын алдына чыгууга чакырган. Бул шайлоону таануу мүмкүн эмес деген ал. Эске салсак, шайлоодо бийликте турган Грузинская мечта партиясы алдыга озуп чыккан. Жогорку Кеңеште пенсиядагыларды тоскоолдуксуз иштен алууга укук берүү зарылдыгы айтылды. Жогорку Кеңеште пенсияга чыгып иштеп жүргөндөрдү тоскоолдуксуз иштен алуу сунушталды. Эмгек кодексинин долбоорун талкуулоо учурунда депутат Кундузбек Сулайманов айрым мекемелерде 80 жаштагы адамдар иштеп жатканын белгилеп, иш берүүчүлөргө пенсионерлерди жумуштан кетирүүгө укук берүүнү сунуштаган. Пенсия курагана жеттиби, андан кийинки кадрларды жумуш менен камсыз кылалы. Жетекчи мыйзам чегинде кол алдындагы пенсионерлерди жумуштан кетире албай жатат. Кетирсе да алар соттошуп кайра келип алууда. Андан да бош жүргөн күндөрү үчүн компенсация төлөттүрүп жатат, деди эл өкүлү. Буга Утурлай Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти Чолпонкул Арабаев бул маселе орчундуу экенине токтолгон. Анын айтымында, академияда дагы пенсия курагындагылар жаштарга орун бошотпой келет. Эмгек келишимин бузуу деген тизмеге ден соолугуна байланыштуу деп кошулуптур. Ошого эле пенсия курагына жеткендигине байланыштуу деп кошууну карасак, деди Арабаев. Эмгек министрлигинин өкүлү учурда жетекчилер жааматтык келишим аркылуу жаш курактык чектөөлөрдү коюуга укуктуу экенин айткан. 30 октябрдан тарта Ош шаарында жылуулук бериле баштайт. Ош шаарында 30 октябрга караган түнү жылуулук бериле баштайт. Бул тууралуу Ош шаарынын мэринин орун басары Сонунбек Жунусбаев билдирген. Жылуулук этап менен 3-4 күндө толук жетет. Биринчи кезекте ооруканаларга, бала бакчаларга, мектептерге, төрөт үйлөрүнө жана социалдык коргоо мекемелерине, андан кийин турак жайларга, өнөр жай ишканаларына жана мекемелерге берилет. Сүйүнчү Кара сууда 5 эм төрөлдү. Ош облусуна караштуу Кара суу районунда 2 үй бүлөдө төрөлгөн 5 эмди бир учурда төрөт үйүнөн чыгарышты. Бул тууралуу социалдык тармактарда айтылууда. Тасмага караганда 5 эм 2 үй бүлөдө төрөлүп, бири аскер кызматкеринин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Саламаттык сактоо министрлиги азырынча маалымат бере элек.